Кытайдагы тайфун адамдарды учуруп, имараттарды кыйратты. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 45 метрге чейин жеткен. Окуя Кытайдын түштүк тарабындагы Гуандун провинциясында тайфун болуп, имараттар кыйроого учурады. Бул тууралуу РИА Новости Кытайдын борбордук телеканалына шилтеме берүү менен билдирди. Телеканал жарыялаган видеодон шаардын көчөлөрүн суу каптагандыгын көрүүгө болот. Жаратылыш кырсыгы жергиликтүү убакыт боюнча бүгүн 23 августта болжол менен саат 12:50 катталган. Афганистандын түндүгүндө террорист жанкечти өзүн өзү жардырып жиберди. Жардыруудан 5 адам каза болуп, 30га жакын киши жабыркады. Чет элдик маалымат булактары жазгандай, учурда каза болгондордун жана жабыркагандардын так саны аныкталууда. Бүгүн 23 августта эртең менен полициялык башкармалыктын имаратынын жанында террорист жанкечти унаны жардырып жиберген. Маалыматта айтылгандай, жардыруу боюнча Талибан радикалдык кыймылы жоопкерчиликти өз мойнуна алган. Башкы прокуратура Сентябрь телеканалынын үстүнөн жазган доо арызы боюнча түшүндүрмө берди. Башкы прокуратура Сентябрь телеканалынын жабылышы боюнча маалымат таратып, телеканалдын өкүлдөрү коомго туура эмес маалыматтарды таратып жаткандыгын айтты. Эске сала кетсек, 22 августта 1 май райондук соту Сентябрь телеканалына карата прокуратуранын доо арызын канааттандырып, аталган каналдын ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Буга 2016 жылдын 29 сентябрында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Абдылда Капаровдун түз эфирдеги сүйлөгөн сөзү негиз болгон. Алматыдагы банктардын бирине шыптан келген бет капчан адамдар кассаны тонап кетти. Казакстандын Алматы облусунун Талгар шаарындагы банктардын бирине шыптан келген бет капчан 2 адам кассадагы акчаларды тонап кетти. Бул тууралуу казакстандык маалымат каражаттары жазышууда. Банктын кызматкерлери укук коргоо органдарына окуядан соң дароо кабар беришкен. Учурда жергиликтүү милиция шектүүлөрдү издөөгө алып, канча акча алып кеткендигин такташууда. 88 жаштагы миллионер аял болгон байлыгын 2 мышыгына мураска калтырды. Миллионерден жесир калган аял $300,000 акчасын 2 мышыгына мураска калтырган. Кемпирдин калтырган катында бул акчага жаны барлардын каалаган тилеги аткарылышы керек деп айтылган. Элен Фрей Ваутерс, Нидерландда жашачу. Бириккен Улуттар уюмунда иштеп жүрүп 88 жаш курагында каза тапкан. Жолдошу Бруклин колледждин профессору 1989 жылы көз жумган. Алардын жалгыз баласы кичинекей кезинде каза тапкан эле. Ошондуктан жесир аял 2 мышыгы Трой менен Тайгерге болгон байлыгын калтырган. Казакстандык сексуалдуу мугалим интернетти багындырды. Социалдык тармактарда жаш мугалим кыздын сабак өтүп жаткан сүрөтү тарагандыгын байкаса болот. Кыргызстандагы кадимки сабактардын бири деген баяндама менен орусиялык сайттарда тарап жүргөн сүрөттү фейк деп аташканы менен бул мугалим кыз чынында эле иштейт экендиги белгилүү болду. Бирок мугалим кыз кыргызстандык эмес, казакстандык. Карагандалык Алина Еванс англис тилинен сабак берет. Анын сабактары дайыма кызыктуу өтөөрүн окуучулары айтып калышат. Анын Instagram баракчасына 100 000ден ашык адам жазылган. Учурда бул сулуу кыз коомчулуктун талкуусунда. Стюардессанын пилот менен бийлегени коомчулук талкуусунда. Астананын аэропортунан 2 стюардессанын пилот менен дүйнөлүк хитке айланган Деспасито ырына бийлеп жатышкандыгын жанындагы адамдар тартып алышкан. Бул ырды жана кыздарды интернет колдонуучулары сынга алып жатышат. Кээ бирлери алардын бийлегендерин колдоп кубаттаса, айрым адамдар 2 жаш кыздын улуу адамга сүйкөнүп бийлегендигин жактырбай сындап жатат. Мына ушундай жаңылыктар интернеттен алынган маалыматтардын өзөгүн түздү. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырыңыздар.